Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн биздин эфир өзгөчө болмокчу. Анткени өзгөчө конок, өзгөчө сулуу айым, бир орунда тура албаган бир канча кесипке ээ блогер, актриса, алып баруучу Назира Бердоголова. Кош келиптирсиз. Саламатсыздарбы? Назирежи, айтсаңыз, эмне жаңылык? Учурда эмне менен элексиз? Жаңылык көп, эми кайсы бирин айтсам. Эми эң эле чоң бир жаңылыктардын бири өзүмдүн долбоорум бар. Даам программасы. Адам тамак жасап жаткан учурларда ал чынында кандай экени ачылат да. Анткени ою ошол тамакта, ошол эле учурда сүйлөө, өзү ким экенин унутуп коюп, анан ачылат. Бизге мындай сезиле берет да, бирөөнүн басып өткөн жолу бизге жеңилдей сезиле берет. Бирок медалдын аркасы бар. Тил билбей барып алгандар бар. Жатаканасы жок, аялдамаларда же болбосо мечиттерде түнөгөн мигранттар бар. Мына ошолор нөлдөн баштап көтөрүлгөн адамдардын тагдыры. Ошол шаар кандай бир ийгилик жолдорун ачып берди. Биз ошол каарман жөнүндө кеп кылганды жакшы көрөбүз. Ошол каарман аркылуу биз Стамбулду көрсөтөйүн дедик. Ошол кыргыздын каарманы Дубайды барып кантип өзүнө багындыра алды. Терс жактары жана жакшы жактары. Мына ошол боюнча биздин долбоорубуз Даам программасы акырындык менен тепкичтерден улам дүйнө жүзүн кыдыра баштады. Экинчи жаңылыгым, Кудай буйруса, биз ушул командабыз менен декабрдын биринде айымдар менен бир эле онлайн жолугушуу өткөрбөстөн офлайнда жолугушуу өткөргөн атабыз. Бул албетте эфирдин алкагында айтылат. Анан дагы курстарга жазылгам, курстарда окуп жатам, телевидение. Айтор, мен дагы сиздерге окшоп жашоодо күрөшүп атам, өзүмдүн арабамды сүйрөп. Сиз негизи эле жашоодо кандай айымдардын катарында уктайсыз? Менби биринчиден мен бир нерсени айтат элем. Мен азыр аябай бактылуумун. Мен укмушмун. Мен такая успешнаямын. Ошолордун катарын толуктап деп мен айтпайм. Анткени бактылуу күндөр жок. Бактылуу гана көз ирмемдер. Ал кайсыл көз ирмемдер? Алгачкы жолу эне болгонуң, алгачкы сүйүү, ата энеңе болгон мамиле жана бир жакшы белек алып берсең, мына ошол мүнөттөрдү мен бактылуу деп эсептейм. Ал эми мен көбүнчөсү өзүмдү мен мындай аял катары көргүм келет да. Аялдын миссиясы бул жакшы аял, жакшы жубай, жакшы балдарды төрөө, дени сак, алтыстан аман. Анан ошол балдарды тарбиялап коомго алып чыгуу. Мен мындай атка конгум келет да. Баланчанын кызы кыйын экен, аябай жакшы бир кесипти аркалап, бир жакшы адамды тарбияласам деп ойлойм да, жакшы кыз, уулдарды дегендей. Алгачкы менин чоң бир миссиям жакшы жубай жана жакшы эне болуу. Мен ошондой апам аябай жакшы аял, аябай жакшы эне, ошонун катарын эле толуктагым келет. Калган нерселерди мен жолдошума жүктөп койгом да. Мен ошол нерсени азыр айтып мактангым келбейт. Анан негизи эле бул убакытка чейин эфирлериңизде бул менин dabitime жатпайт, менде кайын журт деген бар, менде эл деген бар, мен ал нерсени айта албайм деп айтчусуз да. Анан акыркы учурда мындай өзүңүздү ыймандуу көргөзчүсүз. Бирок быйыл андай эмес, мындай ачылган сыяктуусуз да. Себеби эмнеде? Жанагы мен айтпасам ким айтат деген кеп пайда болду да. Мен ошондой эле ыймандуу элемин. Ыймандуулардын эле катарындамын. Болгону мен бир эле принципте турам да. Абдан принципиалдуумун. Мен бардык ааламдагы жанагы айымдар кыйналып эле, кысталып эле, ажырашканда эле, мырзаларды күнөөлөп эле жатып калабыз да. Чынында эле алаканды чапканда эки жактан үн чыгат да. Мен мырзалар тараптан дагы, анан айымдар тараптан дагы. Анан сүйлөшө келсең, мисалы үчүн сүйлөшө келсең, эки жактан чындык бар да. Мен ошолордун бир үй бүлөсүн сактап калсам экен, ошону түшүндүрүп деп бир мастер-класстарды өткөрүп жүрдүм. Өзүм билим алдым ошол боюнча. Анан байкап көрсөм,
мен мындай бир нерсе үй бүлөлөрдү сактап калдым. Ошол нерсени айтып олтуруп. Анан эмнеге мен аны кылбашым керек дедим. Мен мисалы үчүн жылаңачтанып мен чыгып кеткен жерим жок эч жака. Мен аны болгону жалпак кагазга оробой эле айтып берип атам. Ал кандай? Мисалы үчүн мен төшөк маданиятын жасап жаткыла деп айтсам, элдердин ою такыр башка жака кетип калат. Төшөк маданияты деген эмне сиңдим? Ал сен эртеле кечкери жумушта жүрүп келип, үйгө өзүңө бир 10-15 мүнөт убакыт бөлүү. Ал кандай убакыт? Бетиңди тазалап жууп, тишиңди жууп, чачыңды жакшы тарап, жакшы кечки кийимиңди, пижамаңды кийип, бут сутуңду жууп, төшөккө жатуу. Бул жана айтат го, абери менен төшөккө жат дейт да. Анткени таң атканча периштелер сенин уйкуңду кайтарат дейт. Төшөккө таза жат деген. Ошол эле бул медалдын экинчи тарабы. Эркектерге тиешелүү. Шоо жыттанбай, колтук полтугуң жыттанбай, бир эле ошол нерсени аялдан эле талап кыла бербей, сен дагы ошондой бол деген. Сен дагы тишиңди жуу, сен дагы бутуңду жуу, сен дагы колтук башыңды жууп, жакшынакай атырыңды себинип, түнкү пижамаңды кийип, келинчегиңдин жанында жат. Мына бул төшөк маданияты. Ошол эле айымдар башсасыңар, майсайыңар менен тамак аш менен жыттанып жатып калбагыла дегендей. Бул чоң көйгөй. Анткени жыт деген бул отталкивать этет. Бул сени артка түртөт. Ошол эле мырзаны, ошол эле айымды. Менин айтарым, болгону төшөккө жыпар жыттуу жаткыла алтындарым. Эми бул эмне, мен ачылып кеткендигиме жатабы? Айтыңызчы, мен суроомун сизге карабай. Жок, ошол сиз деген менин айткым келген эме да. Буга чейин сиз Айнура Сагынбаева менен эфирге чыккансыз, чогуу эфирге баргансыз. Анан ошол жерден баягы Айнура Сагынбаевага өзүңүз суроо узаткансыз да, сиз ушундай аялдарга төшөк маселесин үйрөтөсүз, төшөктө мындай болгон деп үйрөтөсүз, сиз төшөктө кыйынсызбы депчи. Анан менин айткым келгенде, быйыл сиз дагы ошол нерсени айымдарга үйрөтүп баштадыңыз. Демек, сиз дагы төшөктө ошо өзүңүз тажрыйба болуп баштадыңызбы? Сиз дагы ошондой дегеним да. Бул биринчиден ойлондуруп турган суроо экен. Бул тажрыйба эмес, бул алган билимим. Көбүрөөк ошол нерсеге басым жасайт элем. Алган билимим, мисалы үчүн, Алматыга болгон сапарлар, биздин Борбор калаада болуп жаткан көп жанагы айымдар менен болгон жумушу, бул менин топтогон тажрыйбам. Ошол тажрыйба менен гана бөлүшүү. Анан кеп ал менин окумуш болуп кеткенде эмес, ошол алган билимим менен кыйналып, жаны кейип, зээни кейип, жүзүндө жылмаюусу жок айымдарга бир жакшы мотивация берүү. Ошолордун жүзүнө жылмаюу тартуулоо. Айланайымдар, жашоо бул жакта. Көзүңөрдү ачкыла, күлгүлө, өзүңөрдү таштап салбагыла, өзүңөрдү жакшы көргүлө, коломтоңорду дайыма очуңор өчпөсүн деген мааниде эле мен айтып келем. Мен буну кандай десем, бир терминдер менен маданияттуу тилде жеткирейин десем, жетпей калат экен кээдечи. Ошондуктан кээде кагазга оробой, бетке айткан сөздөр катуураак тийиши мүмкүн, бирок ошол жеткиликтүү болот экен. Мына ошол алган билимим менен эле бизди айымдарды сугарсам деген эле максатым бар. Мени көрүп жаткан үй бүлөлөргө айтат элем, сүйүүнү өчүрүп албагыла. Ошол салмактуулукту, ошол волнаны кармап туруш керек да. Сүйөрүңөрдөн жашырбагыла. Жанагы айткат го, балдарга сүйүү өтүп кетти депчи. Ал туура эмес. Сүйүү өчүп калган, аны кайрадан жандандырыш керек. Кайрадан романтика, кайрадан ошол көз караштар ойготуш керек. Анан ошо марафон уюштуруп жатпайсызбы? Анан марафонуңузда дагы айтып каласыз да, баягы ошо историяңызга айтып каласыз го, уйдай болуп жей бербегиле, өзүңөрдү карагыла, күйөөңөр ошо силер толук болгон үчүн дагы силерди алмаштырып кетиши мүмкүн депчи. Анан ошо аялдар тоже болуп жатабы, ошо арыктап жатышабы, кандай болуп жатышат? Негизи ошо сиздин оюңузда негизи эле толуктугунан эле күйөөсү алмаштырышы мүмкүнбү? Бизге бир айым келди. Жалал абадтан болот экен, жазды да, Назира эже,
мага аябай жардам керек болуп атат. Сиздин биринчи марафонуңузга катышканда 7 килограмм арыктадым. Кайрадан семирип алдым. Депрессия кабыл болуп калдым. Не десем, жолдошум өзүнөн 10 жаш кичүү бир келинге үйлөнүп алды, мен 2 бала менен таштады деди. Анан телефондон ыйлайт, анан айттым, алтыным, алгач кепти эмнеден баштайм? Эмнеден башталды десем, бул алтыным 3 жылдан бери башталып келатыр. Жолдошу күнүгө айтчу экен, арыкта жана арыкта деп. Жада калса WhatsApp'ынан мурда арык кезиндеги экөө кыз жигит болуп сүйлөшүп жүргөн сүрөттү да жөнөтчү экен. Бул чоң трагедия. Сиздин мырзаңыз, сиздин жолдошуңуз арыктачы деген сөздү айткан, бул өлүмгө барабар да. Толук айымдарды жактырбайт. Бул калп, сен мага жагасың. Ай, сен мага бул, сен эмне бирөөгө жагынайын деп атасың, ай. Ой, сен укмушсуң деп эле мырзалар айымдарды алдай берет. Анткени аларда бир психология бар. Бул эч жака кетпейт. Бул менден башка кимге кереги бар дейт. Байкасаңыз, үй бүлөлөр уруш, сиз үй бүлө эмессиз экен, ошондуктан балким сизге бул бир жаңылык, үй бүлө элеспи? Үй бүлө элеспи? Нике шакеңиз жок экен, ошондон улам айтып жатам. Анан урушуп жатканда, ой, сен ким карайт? Ой, сен ким алат 3 бала менен? Деген сөздөрдү айта берет да. Конечно, сиз 90 килограмм болуп турсаңыз, 3 баланын кимге кереги бар? А эгер сиз татынакай, эмеңиз 4 баланы, 5 баланы төрөсөңүз дагы формаңыз келишимдүү болсо, айланан күчүгүм болду дейм. Дарымачы баары жакшы болот деп кайра сизди соротот. Ал коркот сиздей аялды жоготуштан. Жалко такую красоту оставлять, понимаете? Анан биздин айымдар ойлонуп келип эле буну эске албайт да. Эркек деле төшөккө жатканда бели чыккан, татынакай, курсагы жок айымды элестетет да. Ал айым сизсиз. Болгон өзүңүзгө кам көрө башташыңыздар керек. Анан сиз өзүңүз деле айтып каласыз го, мен деле ошо төрөттөн кийин, төрөткө чейин стресс болгон, менде деле баягы ашыкча салмак менде болгон. Менин жолдошуңуз кандай ой? Менин салмагым 83 болгон. Операцияга кирип чыккандан кийин, 3-чү балам төрөгөндөн кийин, операциядан кийин менин салмагым 76 болгон. 76-78. Ал салмак менен мен 9 ай жүрдүм. Анткени мага спорт менен машууга болбойт эле операциядан кийин. Анан жолдошум кандай кабыл алды бул нерсени? Ал менин мүнөзүмдү билет да. Ал билет да мен телевидение жүзүп экенимди. Ал билет да менден көп айымдар үлгү алат экенин. Назиркам ал өзүнүн салмагына убагында келет. Анткени ал менин мүнөзүмдү билет. Эгерде мен деле жалпайып кетип баратсам, ал айтмак дароо эле. Ал айтчу эркек. Ты куда идешь депчи. Успокойся. Меньше жри, өзүңдү карма, оозуңду тый, жана башка сыяктуу нерселерчи. Анан ал мен дароо эле өзүм ордума коюп коет жолдошум. Анан сиз айтып атпайсызбы жогоруда, уйдай болуп жебегиле деп айтасыз деп. Биз өзүбүздүн порциябызды жегенден кийин балабыздыкын алып жалап жейбиз. Кызыбыздыкы калса кызыбыздыкы, жолдошубуздун тамагы да калса ошондо жейбиз. Эмне десе ысырап депчи. Бул туура эмес да. Биз переедать эте салабыз. Токтоткула андайыңарды дейм да. Сиз өзүңүзгө ылайыктуу порцияны жедиңизби, болуп бүттү. Бул сиз үчүн нормалдуу. Анан ысырап да дейт. Ысырап болсо тамакты азыраак жесаңыз, же балаңызга азыраак салып бериңиз. Биздин кыргыздын айымдары ошол нерсе өлтүрөт. Жаланып отуруп жейбиз да. Балабыздыкы калабы, кызыбыздыкы калабы. Бардыгын чогултуп отуруп жейбиз да. Анан мен семирбегенде сиз семиресизби? Албетте ошол ар бирөөнкүн чогултуп жеген айымдардын айым семирет. Жеңил да арыкташтын жолу бар. Эгерде мен арыктасам, мен 78 болчумун. Азыр менин салмагым 55. Ушуна канча болуп калат? 78, 55, 23. Мен 23 килограммга арыктадым. Сиздер дагы арыктай аласыздар. Бул мүмкүн. Бул жөө-жомок эмес. Эгерде мен жасай алсам, мен марафонума келип жаткан айымдар жасап жатса, сиз дагы жасай аласыз. Келиңиздер. Анан айтсаңыз, сиз өзүңүз ошо инстаграмыңыздан аялдар болобу, эркектер болобу жазганын чыгарып сториске бөлүшөсүз. Анан ошол жакта баягы эркектер да жазат да. Анан сиз аларга сиз чыдай албайсыз, мен күйөөм мындай деп айтып жооп берип каласыз го. Анан ушул нерселерди көрүп күйөөңүз кызганбайбы? Мындай да. Ал мен жоготкондон коркпойт, мен аны жоготкондон коркпойм. Неге? Анткени ал өзүнүн күчүнө абдан ишенет. Мен дагы ошондой аялмын. Мен дагы аны жоготкондон коркпойм. Анткени менин өзүмдүн жакшы көргөн жумушум бар.
мен өзүм милдеттерим бар, ошол нерсени аткарамын. Мына ошондо гана үй бүлөдө тынчтык болот. Мен анын бечекке кызганбайм, ал менин бечекке кызганбайт. Бизде үйдө кызганычтын айынан эч качан уруш болгон эмес. Ал билет мага эмне жакпайт, мен билем алга эмне жакпайт. Биз ошол чектен ашпайбыз. Чектен ашканда албетте ыз учуу болот. Чектен ашпоого аракет жасайбыз. Мага мисалы үчүн турмушка чыгасызбы деп мага жазат. Айланайын, бүгүн кеч болуп калды, эртең сүйлөшөлү. Сиз ошондой мааниде смстарды өтүп атасызбы? Анан сиздей аялым болсо деп тим эле ошентип каттарды жазгандачы айтам да, алтыны мага чыдамак эмессиң депчи. Чынында менин мүнөзүм аябай оор. Анткени мендей мүнөз менен мен жолдошума кээде рахмат айтам да, мага чыдагандачы. Анткени чынында эле мүнөзүм абдан оор да. Ушул жолдошумдун гана мага сөз өтөт, жана апамдын гана сөз өтөт да. Оор болгондо кандай? Оор болгондо дегенде кандай? Мен айтканымды бербейм. Баардык нерсе мындай тыкаттык болсо деп ойлой берем да. Бул жак жакшы болсо экен. Ошол кичине бир көйгөй жаратат да. Мындай көңүл сыртында калтырып койбойм да. Ошол бир жакшы болсо экен деп, мисалы үчүн бир нерсени уюштуруп атсак дагы ар бир мелочтарга бул эмнеге мындай, бул жери эмнеге мындай, эмнеге синтип айтып, анан көп майда барат нерселерге маани бере берет элем да. Ошол нерселерди акырындык менен жок кылдык чынында элечи. Мындай болсо болду, мейлем депчи. Кээде мындай немистин болуштун эле кажети жок экен да. Ал сенин ден соолугуңду алат экен. Кээ бирлер сенин пикириңди туура эмес кабыл алат. Сен өзүңдү капа кылдым деп ойлосоң, ал сага капа болуп калат. Анан бет кайткан анча мынча мүнөздөрүм бар. Мамам деле, жолдошум деле айтат, Назирке, так андай кылганга болбойт депчи. Ушундай бир мүнөздөрүмдү акыры оңдоштуго сиз айтып атпайсызбы, сиз өзгөрдүңүз деп. Мына ушундай нерселер көп маани бербей калдым. Кээ бирлер менден хайп издеше берет да. Мени мындай бир блондинка иретинде алып чыкканымды каалашат. Ошон үчүн интервьюлардан алыстап кеткем. Өзүңүз хайпка жакынсызбы? Жок, болгон ушул да. Ушундай элесиз. Болгон ушул. Каякта хайп. Анан каякта болбосун, баягы Бердигулова деп айтасыз да көбүнчө, мен Назира дебейсиз. Анан менин атыма негизи ошол сөзүңүзгө жооп болсун. Мен баары эле Бердигулова кандайсың? Сиз жана Бердигулова эжеси дейт, атыңызды унутуп атам, Асель беле деп ушунча берет да. Мен айтам да, Назира десем, жанагы мен сүйгөн карагатка тартылгандан кийин Беродар Усманович жанагы Асель дейин деп бир чыгарган. Ошон болгон, мен баары көбү Асель дейт окшойт да. Анан кийин Бердигулова кандайсың? Улуусу боло, кичүүсү боло ушинтип берет. Жана Бердигулова айымсы? Анан ошондон улам мен атымды көп колдонбой калгам. Ошон үчүн көп жерде меники Бердигулова деген ат кетет да. Эми тексттин, контексттердин арасында бир нерсе жүктөрдү, жада калса YouTube каналында Бердигулова деп аталат да. Ар бир тексттин алдына сөз түрү жазылат. Эми кайра Назира деп жазбай эле койчу, мейли Бердигулова бойдон кете берсин деп. Көбүнчө мени фамилиямдан айтышат да. Ошончо эле Бердигулова. Ошончо эле Бердигулова. Анан Инстаграмга дагы ошо сториске эле мен миллионердин аялымын же миллионердин мамасымын дейсиз. Анан бул чын эле баягы чындап эле миллионердин аялысызбы же бул кыргызда бар го, мисалы жакшыны айтсаң жакшы нерсе келет депчи, ошондой нерсени түшүндүрөлү. Азаматсыз, жакшы сөз айтыңыз. Жакшыны чакырыш керек да. Биз айта беребиз, жакшы нерсени айта беребиз. Кулагы биздин оң жагыбызда турган бейиштилер омен кыла берет да. Мы предполагаем, Бог эмне располагает. Анан жакшы нерсени айта бериш керек да. Я мама будущих миллионеров. Чынында эле мен келечектеги миллионерлерди тарбиялап жатам. Ал эмнени билдирет? Миллионер десе акчага көмүлүп калган, монтип чиренгендер. Ал ошондой миллионердин мышлениясынан төрөлгөн балдар. Улуга урмат, кичүүгө ызат, сылык сыпа, эң негизгиси балдардын мен өмүрүн жана ыйманын тилейм. Ыймандуу баладан баардык нерсе чыгат. Бул жакшы сапаттарга ээ да. Мына ошол мааниде я мама будущих миллионеров, я жена миллионера десе, это не говорит о том, что мен миллионердин аялымын. Биз чогуу миллионер болобуз дегендейчи. Бул дагы бир контекст. Анткени мен сизге жогору айтпадымбы? Мен билим алдым депчи. Ар бир адам өзүнө бир образ тандайт экен да. Менин өзүмдүн алып жүрүшүм, менин ой жүгүртүм ошол миллионердин аялындай. Ошондуктан мен контексттерде бир нерсени баштоодо
я жена миллионера. Всем привет, я жена миллионер, или всем привет, я мама будущих миллионеров. Бул бирден бир визуализация, жана сиз жогоруда айткандай жакшы нерселер. Мисалы үчүн байкап көрсөңүз, башка бир блогтордо да эчтеке жок мындай. Менин өзгөчө ошол нерсе сиз ошол көзүңүз чагыгып калган экен. Көрдүңүзбү? Сизде это илип кетти. Башкаларды дагы ошол нерсе мындай эметип кетет да, жана кайырмакты ыргыткандай бир илинип кетет да. А эмнеге мындай? А эмнеге Назира айым, я мама миллионеров, будущих миллионеров, а эмнеге ушундай балдарды тарбиялап атам? А мунун тарбиясы кандай болот экен? Баракчасына баш багып көрөчү дегендей. Бул дагы бир мындай өзгөчөлүк, бир жаңылануу киргизүү бар. Анан чет өлкөгө барганда ар дайым апаңызды жаныңызга алып жүрөсүз, ошол эле Турция, Дубайгачы. Анан жолдошуңуз, балдарыңыз бул жакта калабы же кошо барат, бирок сиз аларды көргөзбөйсүзбү? Улуу кызым дайыма барат. Анткени улуу кызым азыр 13 жашта, быйыл 14кө толобуз. Ооба, улуу кызым жолдошум болот. Мен аларды чыгарбайм. Анткени жолдошум айтат, бул керек нерсе эмес дейт. Жылдыз болсоң, өзүңө жылдыз боло бер дейт. Анан дагы тыюу салган, ичкен жегениң эле чыгарып бербе. Дубайга барып эс алсаң, 1-2 сүрөт менен ошол лента жыйынтыкталган болсун, анан чыгарып бербей мындай. Мотивация бере турган жакшы видео, жакшы бир сүрөттөр чыгар дейт. Быкы-чыкы нерсени чыгарба дейт. Ошол. Кээде гана апам деле чыгарып калбасам, апам уруксаты менен андай нерселер чыгаруудан мен алысмын. Бизде ошондой бир анча-мынча үйдө кандай десем, тартип бар. Рекламадан акча табасызбы же ошол негиз тапкан акчаңыз өзүңүздүн каражатыңызга жетеби каржылаганга? Же жолдошуңуздан да сурап калган учур болобу? Акча жетпейт. Мен тапсам деле, мен тапкан акча мага жетпейт. Жетпейт. Күнчө жана мен айтып коем да. Неме, сен таба бер, бирок это мои деньги депчи, сен таба бер. Баары менин акчам депчи. А баары мага келип түшөт. Чөнтөгүмө десем жолдошум күлүп калат. Көбүнчөсү жолдошум берет да. Мен тапканымдай да, мен апам айта берет да. Эркек киши тапкан бул берекелүү болот дейт. Эркек кишиники жоомдуу берекелүү болот. Мен канча таппайм билбей эле калам, каяка кетип калам, эмне болгонун деле билбей калам. Жолдошум берген акча мындай таптуудай көрүнөт да. Көпкө эми кураткым келбейт да, бир топтогой эле калат. Анан бир чоң бир нерсе алганга жетишкендей болуп калат. Апам сөзүнө кошулам, эркектики берекелүү болот дегендечи. Анан ошо жогоруда айтып өтпөдүңүзбү, даам программасы депчи, ошо даамдан мисалы сиз саясатчылар менен да чыккансыз, эфирлергечи интервьюлар алып баргансыз ошондой эле. Анан алар дагы баягы жакшы кылып чыгарып берилип, акча сунуштаган учурлар болгонбу? Жок. Сиз өзүңүз эле? Менин эфириме бир эч жасалмалуулугу жок. Мисалы үчүн баардыгы эле чогуу биргеликте жасалган. Мисалы үчүн биз алыска барбай, азыркы учурда мынакей Германияда элчи болуп иштеп жатат. Өмүрбек Черкешевич менен биз да жакында сүйлөшкөнбүз телефон аркылуу. Ошондо биздин видеобуз 300 миңден ашып турган Назирка деди. Ал жерде бир 2000 3000 комментарий, баардыгы жакшы. Өзүнүн пикирин калтырган. Анткени алар Өмүрбек Черкешевичти өмүр бою оппозицияда жүргөн бир саясатчы катары, такой вид грозный, мондай бир болуп жүргөн көргөн. А бул жерде медальдын аркы бети бул эмнени билдирет? Жакшы ата, жакшы жолдош, жакшы дос, келинчегинин бир эле жолдошу эмес, кеңешчиси, экөө чогуу эт тураганы, экөө чогуу тамак жасаганы, анан таанышкандары, бул такыр бөлөк нерсе да. Алар такыр бөлөкчө болуп калат да. Чыныгы жүзүн менин берүүм аркылуу биз Өмүрбек Черкешевичти ачып бергенбиз. Эч качан акча сунуштаган эмес, анткени мен алардын бирөөсүнөн дагы хайп издебеймин. Бир алардын бир кандай десем бир мага телефон чалып, Назир, тиги немесин темасын өзгөртүп койчу, антип койчу деген ушулга чейин болгон эмес. Анткени мен алысмын. Анткени алардын деле тууган жекжаты бар. Алардын деле тууган сөөкү бар дегендей, кудай сөөк бар дегендей. Эмне кылам мен бирөөнүн аты аркылуу өзүмө хайп таап алысмын. Анан сулуусуз, анан ошо сулуулугуңуз үчүн Курманжан датка тасмасына тартылбай калгам деп айткансызда, ошондо сиз аябай мындай өкүнгөнсүзбү? Жок, өкүнгөн эмесмин, ал сөздү мен айткан эмесмин да.
Сиз айткан Ал сөздү мен айткан эмесмин, ал сөздү мен НТС телеканалында интервью берип жаткан Садык агай айткан аны. Анан кастинг болгон, кастингден 3 айым өткөн, мен Элина Абай кызы жана Гүлнур Асанова. Анан ошол Садык агай Шерниязов бир интервью барып берген НТС каналына, ошол жерде бир ток-шоу ушундай залдын артынан бирөө интервьюда суроо берди да. Эмне үчүн Назира Бердиулова тартылбай калган депчи. Анан эми ал сылыбыз дагы толтура ролдор бар. Дагы тартылат келечек алда деп койгон. Ошол эле айтылган агайдын сөзү эле. Аны мен айтып, мен сулуумун, анан мындай да сөздүн төркүнүн билбей эле айта беребиз. Анан Алыкул жана мезгилдин эмеси болду, жабык көрсөтүүсү, закрытый показ болду. Жака барсак, Садык агай жүргөн экен, агай кандай чакырсызбы деп аны мына Назирка, Алыкулдун Айдайын ролун ачып бере алыпсың, айтпадың беле? Сенин дагы ачылбаган таланттарың бар деп мына Курманжанга тартылбай калсаң, мынакей биздин Алып акыныбыз Алыкул Осмоновдун сүйүктүүсүнүн ролун аткарыпсың, жакшы аткарсың, азаматсың. Мисалы үчүн ошол мындай чынында эле аябай кап болгом ошондо. Анткени 1000 кыздын арасынан 3 кыз калганда, анан ушунчалык өтөт экенмин деп ойлогом да. Өтпөй калдым. Анан ушу менен бүттү. Болду, кинолорго тартылбайм деп мындай бир көңүлүм калып калган. Эми ал кезде жаш болчумун да. Ал кезде ушундай акылым болсо айтмак беле эмесмин ушул сөздү. Азыр мисалы үчүн бир нерсе болсо, ошого да маанайым чөктүрөмбү? Жаш алдыда да эми койчу Назира деп эле басып кетем да. Ал кезде ыйлап, депрессия болуп, все болду, конец фильма болду, мен тартылбайм эч жака бул деп ошондо аябай бир билем, аябай мындай ооруп да калгам, ошону ойлоно берипчи. Анан Алыкул жана мезгилге сунуш келип калды. Тарыхый тасма болуп калды. Ошолорун көрсө жараткан бир нерсе болбой калса, айтат экен да, сагандан да жакшы нерсе даярдап коем, түйүнчүк даярдап коет экен да. Ошол убагында сен кейип кепшеген нерсе аркасында бир күтүлбөгөн бир белектер бар экен. Кыз киши турмушка чыккандан кийин ата энеден да бөлүнөт эмеспи? Сиз үчүн биринчи орунда ата энеби же жолдошпу, бир тууганбы, кайсысы биринчи орунда турат? Ата эне. Менин көп ийгиликтерим анан бардыгы менин ата энеме байланыштуу. Эмнеге ата эне? Анын жолдошум да билет, анткени жолдошум да биринчи орунда ата энеси. Кыз болобу, уул болобу, ата энесинин батасын алмай ал эч качан өспөйт, өнүкпөйт. Алгач ата эненин батасы, эненин батасы. Энесин наразы кылган, келинчегин наразы кылган эркекке эч качан жарабайт. Ошол нерсени эске алып коюңуздар, мен көрүп жаткан мырзалар. Энесин шорлотуп, аялын шорлоткон эркектер, ал акыры бир күн өзү шор болот. Мен айтат элем учурдан пайдаланып, ата эненин көз жашы ата энени көргө сүйрөгөн дагы бала, ата энени төргө сүйрөгөн дагы бала. Ата энеңизди кыжаалат кылып, ата энеңиздерди нерв кылып көргө сүйрөбөй байкуштарды төргө сүйрөгүлө. Жакшы балдар, кыздардан болуңуздар. Чоң рахмат Назира айым, биздин эфирге келип бергениңизге, алдыдагы иштериңизге ийгиликтерди каалайбыз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биздин эфир аягына келип жетти. Эфирде актриса, алып баруучу, блогер Назира Бердиулова болду. Ал эми алып барган мен Нуржан Султанбекова.